Бүгүнкү күндө Октябрь району боюнча электр энергиясына 1930 абоненттин гана келишими бар. Жакынкы күндөрү уруксаты жок колдонгон калган абоненттер дагы текшерилет. Буга чейин Октябрь райондук электр энергиясын сатуу бөлүмүнүн өкүлдөрү өндүрүштүү кубаттуулуктан ашкан абоненттерге эскертүү иретинде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келген. Бул жолу келишими жок электр тогу менен жылытылган отказандар өчүрүлдү. Мисалы, бул этнокомплекс жарыктандырууга деп 200 киловатт-саат электр энергиясын сарптоо үчүн келишим түзгөн. Бирок кышкысын жылуулук үчүн жылыткычтарды иштетүүгө уруксаты жок болгондуктан отказаны өчүрүлдү. Инвентаризация кылып, рейдтерди уюштуруп, ошол иштерди жүргүзүп атабыз. Анан бул кардардыкы 60 киловатт тендер турат экен, өзүңүздөр көргөндөй. Ошону опломбировка кылып бастык. Бул кардарды айтып кетсем, 200 киловатт разрешениясы бар. Но электр отопленияга өзүнчө разрешение алыш керек да. Анысы жок. Мүмкүнчүлүк колдонгонго мүмкүнчүлүк жок бул кардарда. Ошон үчүн биз азыр келдик, электр отопленияларын пломбалап өчүрдүк да. Ал эми кийинки абонент 2 мончосунун отказаны үчүн 250 киловатт-саат электр энергиясын сарптачу. Рейд учурунда бул мекеме электр тогу менен жылыган отказандарын газга алмаштырып жаткандыктан мурдагы келишим боюнча 2 отказаны тең өчүрүлдү. В данный момент было демонтировано электрооборудование. Азыркы учурда бизде электр жабдууларын оңдоо иштери жүрүп жатат. Бүгүн биз электр тогу менен жылыган отказандарды газга алмаштырып жатабыз. Негизи мекеме убактылуу жабылып иштеген жок. Себеби биз толугу менен газга өтүп жатабыз. Октябрь району боюнча отказан үчүн электр энергиясын колдонууга келишим түзгөн 2000ге жакын абонент бар. Ал эми уруксаты жок колдонгондордун саны 4000ден ашат. Азыркы тапта алардын 1,5 миңден ашыгы текшерилип, тийиштүү чара көрүлдү. Север электранын приказы боюнча, буйругу боюнча 487 приказ боюнча экономдуу үнөмдөө үчүн элдерге түшүнүктүү иштер жүрүп атат. Разъяснительный работалар өчүрүп, разрешениясы жоктор, технология менен разрешениясы жокторду өчүрүп атабыз. Электр энергиясын келишимсиз пайдалануу фактыларын аныктоо боюнча рейдтер улантылат. Адистердин айтымында дагы текшерүүдөн өтө элек 2300 абонент калды. Айжамал Болот кызы, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.